радиосу өз уктурууларын түз ободо айлампа программасы аркылуу улантат. Алдыдагы 50 мүнөт убакыт ичинде мамлекеттин жалпы экономикалык саясаты жана жыл жыйынтыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев келген. Саламатсызбы, Данияр мырза? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Байланыш номерибиз 68 06 06 жана 0552 68 06 06 WhatsApp номерин терип түз байланышка чыксаңыз болот. Данияр мырза, азыр мына 2018 жылдын жыйынтыгы бардык тармакта чыгып жатат. Бирок эксперттер экономикалык жактан Кыргызстанда жыл мындай бир топ оорчулукту пайда кылды, бир аз төмөндөдү экономикалык өсүш деп белгилеп атат. Анан ошон үчүн так маалыматты сиз өзүңүздөн уксак, биздеги абалда соңку бир жылдын ичинде эмне өзгөрүү болду? Жалпысынан жылдын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө экономикабыз кумторду эске алганда жана кумторсуздагы 3,5% өсүш болду. Бул негизинен жакшы көрсөткүч деп айтсак болот. Анткени деген биз бул 2018-ге баягы божомолдор жасаганда 2,8% тегерегинде болот деген божомол болгон. Негизинен бул 2,8% өсүш бул күтүлгөн көрсөткүчтөр болгондо, анткени деген бул жерде негизги ошол экономикага таасирин тийгизчү баягы чоң тармактардын бири бул биздеги кен казуу тармагындагы ошо алтынды өндүрүү болуп эсептелет. Өзүңүздөр билгендей, кумтор кенинен чыккан алтын бара-бара ошол 2026 жылга чейин көлөмдөрү азайып кете берет мындан арычы. Ошондуктан бул ошол акыркы жылдары кумтордун ордун толтуруу боюнча өзүңүздөр билгендей өкмөт бизде ошол кен казуу тармагындагы кендерди ошол альтернативалык ошол кумтордун азайганын кайра ордун толтуруу боюнча иштер алып барылып келатат. Жана ошол салыштырмалуу 2018 жылды алсак, бул ушул алтынды башка кенттер аркылуу өндүрүү дагы бүгүнкү күндө мындай көлөмдөрү көбүрөөк деп айтсак болот да. Анан жалпысынан кырдаалды карай турган болсок, анда бул жерде бизде экономикалык көрсөткүчтөр баардык эле тармактар аркылуу камсыздалды. Бул жакшы көрсөткүчтөр, бул өнөр жайындагы көрсөткүчтөр жогорурак, анткени деген ошол биздеги кумтор кениндеги көрсөткүчтөр жылдын аягына келгенде бизде ошол ар дайым эле ушул көлөмдөрдү кумтор берет. Анан ошого байланыштуу биздеги ошол жылдын жыйынтыгы менен көрсөткүчтөр оңолуп кетти. Андан тышкары айыл чарбасы, курулуш тармактарынын баарында эле өсүш барбы? Бар. Макроэкономикалык көрсөткүчтөрүбүздө мисалы мурунку жылдарга салыштырмалуу канчалык өсүш болду? Мурунку жылга салыштырмалуу биз ошо 3,5% деп айтып атабыз. Өсүш бар. Өсүш бар. Биз улантабыз программабызды 68 06 06 телефонун аркылуу байланышка чыксаңыз, өлкөнүн мамлекеттик экономикалык жалпы саясаты жыл жыйынтыгына байланышкан суроо же пикириңизди берсеңиз болот. Түз эфирде анын баарына жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анан сиз жакшы билесиз, мына былтыркы жыл 2018 жыл президенттин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы катары жарыяланган эле. Мына быйылкы жылдагы ошол ажоонун жарлыгы менен кайрадан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы катары жарыяланды. Биз бүгүнкү күндө былтыркы жылкы жасалган аракет кандай болду? Анан бул приоритет берген тармактар кайсы болот эми? Негизинен 2018 жылды ошо региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланганда, өзүңүздөр билгендей бир нече приоритет тармактар коюлган. Бул сөзсүз түрдө биринчи кезекте ошол аймактардагы болгон ошо экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болгондо, же болбосо шарттарын жакшыртуу, ошол жерге мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болгондо. Анан ошол чоң бир кадамдардын бири бул ошол жергиликтүү
биздин ишкерлерге шарттарды түзүп берүү аркылуу жана негизгисинен болуп ошол финансылык каражаттар өзүңүздөр билгендей бул биздин ошол орто жана чакан ишкерлерге мындай чоң бир кыйынчылыктардын бири болгон ушул финанс каражаттын жеткиликтүүлүгү болуп эсептелет да. Анан ошол жаатта президент тарабынан жылдын башында атайын ушул биздин финансылык институттардын баарын чогултуп ошол маселе көтөрүлүп жана ушундай бир багыт берилген да. Анан ошол 2018 жыйынтыгы менен карап көрсөк, ошол бизде ошол мамлекетке тиешелүү болгон же болбосо мамлекет менен тыгыз иштеген институттар бар. Бул Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду, Кепилдик фонд, бул Айылбанк, бул РСК банкка окшогон уюмдар. Булар аркылуу өткөн каржылоо ушул регионалдык долбоорлорго жылдын ичинде дээрлик ушу 20%дан көбүрөөк каржылоо ушул региондорго бурулган да. Бул бир жылдын ичинде эле бул 24 миллиарддын тегерегинде болсо 30 миллиардтан ашык акча ушул 4 эле институт аркылуу ушул региондорго берилген да. Мындан тышкары коммерциялык банктардын дагы ошол берилген каражаттары бар. Бирок ошол мамлекеттик тиешелүү институттар аркылуу 6 миллиардтан жогору акчага ошол көбүрөөк жумшалган да. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз. Анткени негизи мисалы ошол аймакты өнүктүрүш үчүн баягы эркин анан кошумча бюджеттен каражат бөлүнбөсө алардын өнүгүшү өтө кыйын да. Быйылкы жылы ошол бюджеттен бөлүнө турган каражаттын суммасы көбөйдүбү? Кайсы булактардан? Жалпысынан өзүңүздөр билгендей ар бир тармак боюнча бул региондорго акча жумшалып келет. Негизги ошол республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча бул өзүңүздөр билгендей ошо социалдык тармактардагы биздин ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жана ошол биздин баягы инфраструктуранын кырмабы да. Бул ошол эле больница, бала бакча, мектептер. Бирок жалпысын алганда бүгүнкү күндө ошол инфраструктураны өнүктүрүүгө атайын капиталдык салымдар аркылуу дагы акча каражаттар бөлүнөт. Мына былтыр ошо 6-7 миллиарддын тегерегинде акча бөлүндү. Ал эми быйыл ошол капиталдык салымдардан тышкары дагы кошумча кылып бизде атайын ушу 2 миллиард сомго өзүнчө берене менен региондордун өнүктүрүү маселесине дагы кошумча каражат бөлүнүп аткан экен. Бөлүнөт да. Мындан тышкары дагы өзгөрүүлөр болду. Бул негизинен ушул жергиликтүү бюджеттин потенциалын көтөрүү максатында биздеги кирешеден алынган салыкты 2021 жылга чейин толугу менен ушул жергиликтүү бюджетке өткөзүп берүү боюнча маселеси көтөрүлгөн. Жана 2019 жылдын эсеби менен эле бул кошумча акчанын көлөмү 2,1 миллиард сомду түздү да. Бул демек жанагы айылдардычы баягы дотациядан чыгарууга түздөн түз өбөлгө боло турган жагдай экен да анда, Туура, бул ошол ар бир айыл өкмөтүнө ошол чогулткан каражаттарды мисал кылса бүгүнкү күндө 70-30га болуп бөлүнсө, буга чейин 50 болуп бөлүнчү да бул салыктын түрү. Эми 2019 жылы 70% бул жергиликтүү бюджетке калат. Уланталы суроолорго президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев жооп берип жатат. Мамлекеттин экономикалык саясатына байланышкан суроолорду узатсаңыз болот. Азыр кезек угарманда. Саламатсызбы? Кулак сизде, өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Атым Жылдызбек. Данияр мырза, муну айтып атасыңар, региондорго акча бөлүн. Мурда деле акча бөлүнүп келген да. Ал президент эгер аны өнүктүрүү жылы десем акча бөлүнбөй калмак беле. Акча бөлүнүп эле атат жыл сайын эле. Бирок муну айтыңызчы, мына 20 биз шаарларда айылдарды тандап алдык, пилоттук программа өнүктүрүү. Ошолор жөнүндө өнүгүп атабы? Баардык нерсе акчага келип калат. Экинчиден, айтып президент айткан менен жер-жердеги отуруп эмес. Ошол жерде ыйгарымдуу губернаторлор эмне жумуш кылып атат ошолор? Акимдер эмне жумуш кылып атат? Ошолордо да сураган эч ким жок. Мына жыл жыйынтыгы болду. Ошондон деле билсе болот эмне кылды. Алар деле мурда кылып жүргөн жумуш эле кайра ушу күнү айтып атат. Ошондуктан мурда өкмөттүн алдында түзүлгөн комиссия өзүңүздөр билесиз, эмне жумуш кылды? Бишкектен чыккан жок алар. Эч кандай регионду кыдырып иштеге бир нерсе кылган жок. Анан өнүктүрүү президентибиз айтып атат, бирок ага жардам берген региондор мындай эле адамдар аз болуп атат. Рахмат. Негизинен абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Мына 2018 жылы мен ушул баягы угарманга дагы тагыраак маалымат жеткизиш үчүн жалпы кылынган нерселерди айта кетейин анда.
Биринчиден ушул жылы бизде бул жергиликтүү биздин бийликтин же болбосо жергиликтүү ушул экономиканы өнүгүү максатында мыйзамга бир нече өзгөртүүлөр кирилди да. Бул ошол эле укуктардын күчөтүп берип, мына ошол эле айтылып кетти, айыл өкмөтү, аким деп атабыз, ошо акимдердин же болбосо жергиликтүү бийликтин көп учурда ыйгарым укуктары жетишпей, бирок ошол талап көтөрөсүңөр деген дагы бир мындай критика болгон да. Ошого байланыштуу мына президент өзү демилге кылып, ошолордун баягы ыйгарым укуктарын күчтөндүрүү боюнча же болбосо ошолордун баягы маселени чечүү жагындагы же болбосо ошол кадр жагындагы, мисалы алсак, шайлоо жагында катышуу, ошол нерселердин баарын күчтөндүрүү боюнча 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилди да. Андан тышкары биз ошол жергиликтүү бюджеттин баягы финанс экономикалык негиздерин күчөтүү боюнча дагы өзгөртүүлөр кирилди. Бул ошол категориялык гранттар, бул теңдөөчү гранттар, бул ошол эле салыктардын бөлүштүрүү системасы, ошого окшогон өзгөрүүлөр да кирди да. Анан мына салык кодексине дагы чоң өзгөрүүлөр кирип атат. Бул биринчиден ошол аймактын экономикасын көтөрүү максатында дотациялык аймактарга салыктардын түрлөрүнөн бошотуп берүү боюнча атайын 5 жылдан 10 жылга чейин преференция берүү боюнча кабыл алынган да. Ошол эле маалда биздеги ошол приоритеттүү болгон тармактардын бири бул айыл чарбасында машина трактор станциялар, кооперативдер, бул соода логистикалык борборлорду да салыктан бошотуу боюнча дагы өзгөрүү кирди да. Анан жана айтыла кетти, бул ошол баалоо системасыга байланыштуу да. Мына ошол эмне кылып атышат, кандай кылып атышат деген маселеге ошол 2018-жылы атайын баягы баалоо системасына критерийлерди күчөтүү боюнча да өзгөрүүлөр кирди. Буга таянсак, анда бул ошол жергиликтүү биздин акимдер болобу, губернатор болобу, айыл өкмөт болобу, ошолордун баарын баягы рейтинг киргизүү маселеси көтөрүлгөн да. Мына ал буюрса ошол жылдын жыйынтыгы менен бул дагы маселе көтөрүлөт. Жана ар бир ошол жергиликтүү биздин өкүлдүктөргө же болбосо биздин жергиликтүү бийликке баа берилет да. Уланталы Данияр мырза, бизде суроолор абдан көп, ошондуктан мүмкүн болушунча биз баардыгына жооп алып берүүгө аракет кылсак. WhatsApp аркылуу келген угарманыбыз кайрылып атат. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиледиңер. Буга санариптештирүүнү коштуңар, бирок элет жериндеги жашагандар санарип боюнча таптакыр түшүнүгү жок да дейт. Анан кантип аны айкалыштырып ишке ашырасыңар деп кызыккан. Эми бул суроого мындай жооп берет элем. Биз бирдемкени маалыматыбыз жок же ошол баягы биз кыла албайбыз деп бир жаңы келип аткан чакырыктардан да. Бул негизи биздин региондорго чоң чакырык деп мен ойлойм да. Анткени эгерде биз ошол технологиялардын баягы мезгилинен калып кала турган болсок, анда ошол борбордук баягы борбор менен ошол региондун ортосундагы санариптештирүү маселе же болбосо жогорку технологиялар киргизүү маселесинде чоң ажырым пайда болот да. Ошондуктан бул ошол жарлыктын чыгышы биз ойлойбуз абдан туура жана туура мезгилде чыгып атат. Анткени биз ошол региондорду чогуу алып келиш керекпиз. Бүгүнкү күндө чоң өзгөрүүлөр келет атат. Бул ошол эле биздин электрондук өкмөт же болбосо ошол эле электрондук кызмат көргөзүү, электрондук соода, электрондук кол жазма, ошого окшогон мисал алсак, мына экономикада чоң өзгөрүүлөрдүн бири бул жаңы технологиялар кирип, мына мисал алсак, жасалма интеллект деген окшогон чоң нерселер келе жатат. Ошолордун баарын биз убагында региондорго инфраструктураны түзүп берип, жана биз ошол компетенция деп коебуз, атайын ушул биздин шыгыбызды ошол технологияларга дал келтирбесек, анда биз артта калып калышыбыз мүмкүн да. Бирок бул аракетти баягы түшүндүрүү, үйрөтүү сыяктуу иштер менен кошо алып кетиш керек окшойт да. Анткени маалыматы аз калктын күнөөсү жок да, туурабы? Бул мен кошумча айтып кетет элем, бул биздин ошол жарлыкта дагы белгиленди. Бул ошол атайын биздин мамлекеттик башкаруу баягы академиянын негизинде ушул регионалдык өнүгүү жана санарип технологиялары боюнча атайын борбор ачылып атат. Жана бул борбор аркылуу ошол региондордо дагы атайын компетенция борборлору түзүлөт да. Уланталык дагы угарман байланышта экен, саламатсызбы? Кубанычбек, Бишкек шаарынан. Азыркы күнү президенттик эмеде Тоген тармагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында. Коопсуздук кеңешинин жыйынында
буга чейинки берилген лицензияны иштеген эмелерди бүт текшерилип, буга чейинки түшпөй алган налогдордун баары кайра выявляться этип, ошонун баары кайра артка кайрылат дегендей түшүндүм да мен. Андан кийин азыр эми инвентаризация кылабыз дейт, ошонун баары бул лицензиялар болот, болбойт деген анан чечимге келеби же азыркы иштеп аткан эмелердин мурдакы жеп ичкендери жабылып ошол бойдон калып калабы, ошолордун баары кайра изилденеби? Рахмат. Жооп бере бериңиз. Бул коопсуздук кеңешинде маселе негизинен ушул тармактын өнүгүүсүнө дагы байланышкан болчу. Ошол эле маалда ошол өнүгүүгө бир тоскоол болуп турган жагдайлардын бири бул ошол кендерге болгон лицензияларды алып, ошол эле маалда баягы инвестиция кылып аны иштетпей, бирок ошол башка чет өлкөдөн келген инвесторлорго ортомчу болуп кайра сатып ошодон пайда көрөм деген дагы баягы жагдайлар бар экенин мына инвентаризациянын негизинде биз көрдүк да. Ошого байланыштуу бул иш бүгүнкү күндө уланат. Бул анализдин баарын жасап чыгып, жана эгерде ошол буга чейинки берилген баягы процедуралары бузулуп же болбосо бир мыйзамсыз көрүнүштөр болсо, сөзсүз түрдө булар боюнча баягы тергөө иш амалдары алып барылып, ага юридикалык баа берилет. Биз эсибизде мына жылыга коңшу республикалардын ажоолору өзүнүн жылдык баягы экономикалык саясатын ачык жарыялайт да. Бул багытка мен өзгөчө приоритет берем, өзгөчө ушуну ишке ашырам депчи. Анан угарман мындай суроосун жөнөткөн экен. Экономиканы өнүктүрүү боюнча президенттин так көз карашы барбы? Өлкөнү, аймакты адам өнүктүрөт, ал эми адамдык капитал чыгып кетип жатпайбы, анан ким аны өнүктүрөт деп кайрылган? Негизинен бүгүнкү күндө бул көз караш бар. Өзүңүздөр билгендей, ушул былтыр бул узак мөөнөттүү стратегия бекитилген. Ал жерде ушул 2040-жылга чейин максаттар жана бул орто мөөнөткө дагы 23-жылга чейин дагы максаттар көргөзүлгөн да. Анан бул жерде ошол максаттарды коюуда биз узак мөөнөттүү жана орто мөөнөттүүнү биз мындай ажырата билишибиз керек. Анткени деген бул маселе туура көтөрүлүп атат. Ошол адамдык капиталды өнүктүрүү бул узак мөөнөттүү болуп эсептелет. Мен азыр экономикалык баягы мыйзамдарга токтолбой эле коеюн, бирок бул ошол узак мөөнөттүү адамдык капиталды көтөрүү максатында да мына бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо, билим берүү тармагында дагы реформалар камтылган. Анан ошол эле маалда мына биз эмнеге ошол санарип маселесин көтөрүп атабыз, биз эмнеге ошол жогорку технологиялар көтөрүп атабыз? Бул келечекте ошол биздин Кыргызстан өзү ошол баягы ички минералдык ресурстар же болбосо жаратылыш ресурстарына бай өлкө болбогондуктан жана биздин ички базардын көлөмү аз болгондуктан биз ушу негизги багытты ошол адамдын капиталын өнүктүрүүгө негизи коюлган да. Ошого байланыштуу бул тармактардын бири бул бизге ошол билим берүү жагында чоң приоритет коюу. Ошол эле маалда жогорку технологияларга негизделген баягы капиталды куруп баягы калыптандыруу болуп эсептелет. Жаңылбасам, мына ушул сиз айткандын бардыгы Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 2040-жылга чейинки аралыкты камтыган стратегияда толук бардыгы көрсөтүлгөн, жазылган. Бирок буга чейин стратегиялардын бардыгы абдан жакшы, мындай идеалдуу жазылат. Бирок аны ишке ашырууга келгенде эле же мамлекеттин бюджетинен каражат жетпей калат, же мындай кадрлардын алмашуусу түздөн-түз буга таасир этип калат да. Анан бизде мындай бир улуттук фонд барбы? Жылыга ушул стратегияны ишке ашыруу үчүн баланчадан каражат бөлүнөт, жумшалат, аны көзөмөлдүккө алынат деген көзөмөл барбы? Мисалы, президенттин ушул багыттагы саясаты жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Бул негизинен бул стратегияны ишке ашырууда сөзсүз түрдө мониторинг жүргүзүлүп турат. Атайын ошол анализин жүргүзүп жана ушуну ишке ашуусун көзөмөлгө ала турган президенттин аппаратында дагы өзүнчө бөлүмдөр бар.
Анан баягы каржы маселесин айтып кетирген болсок, бүгүнкү күндө бул стратегияда ошол толугу менен баягы каржылоо маселеси да каралган. Анткени деген бүгүнкү күндө ушул стратегиянын алкагында атайын улуттук деңгээлдеги стратегиялык инвестициялык долбоорлор дагы бар да. Бул ошол долбоорлордун каржы булактары жана кайсыл долбоордо каржы булагы бар жана кайсынысында жок экен, ал дагы маалымат жазылган да стратегияда. Анан негизинен өзүңүздөр билгендей бул стратегияны ишке ашырууда ошол негизги булактардын бири болуп бул биздин ушул эле мамлекеттик бюджет болуп эсептелет. Бирок дээрлик бөлүгү дагы бул биздин ошол эл аралык институттар аркылуу же болбосо биздин баягы донорлор аркылуу дагы ушул ишке ашырчу иш-чаралар да бар да. Кийинки угарман мындай суроо жөнөтүп атат да, эгерде дүйнөлүк экономикадагы мындай кризистик шарттарды эске алганда бизде тобокелчилдик деген жагдайга көңүл бөлүнөбү дейт да. Болбосо президенттин өзүнүн бир көз карашы кандай болду экен, улуттук резерв фондун түзүп дейт, анан бир маанилүү долбоорлорду эгер каржылоо токтоп калса, ар кандай кырдаал жаралып калса, ошого каражат жумшагыдай дейт. Барбы бизде деп кызыккан. Негизинен бул маселе бир нече жолу көтөрүлгөн, бирок бул баягы резервдик өнүгүү фонддору өзүңүздөр билгендей бул ушул баягы жаратылыш ресурстарынан көп каражат түшкөн өлкөлөргө негизги баягы басым жасалып, ошол өлкөлөрдө бар болот да. Мисалга алсак, ошол Россияда бар мындай фонд, же болбосо Казакстанда. Булардын негизги ошол резервти сактаганын максаты бул ошол баягы минералдарга же болбосо ошол минерал заттарга баа кескен түшкөндө ошонун ордун кайра ошол фонд аркылуу толуктоп туруу болуп эсептелет да. Ал эми бизде мындай өзүңүздөр билгендей баягы чоң жаратылыш байлыктары же болбосо бар да жаратылыш байлыктары, бирок ошондон каражатты жакшы түшүрө албай атабызбы? Бүгүнкү күндө бизде өзүңүздөр билгендей ошол жаратылыштан баягы түшкөн бул баягы кен казуу тармагы, мына кен казуу тармагын биздин ошол коопсуздук кеңешинде да каралып маселе көтөрүлдү. Ошол жерде мына президент тарабынан сунуш болуп атат да. Мындан ары ушул ишке киргизилип кендерде сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшүн баягы эске алып, ошол үлүштү мамлекетке өткөзүп берүү боюнча же болбосо мамлекеттин ээлигинде калтыруу боюнча атайын механизмди иштеп чыксын деп өкмөткө тапшырма берилип атат да. Биз ойлойбуз ошол баягы кен казуу тармагындагы компаниялар түзүлсө келечекте, ошолордон үлүштү биз алып турсак, анда ошого окшогон фонддорду түзүүгө мүмкүнчүлүк биз алабыз да. Айрым кен чыккан жерлерде мисалы мамлекеттин эч кандай үлүшү калбай калган учурлар бар экен да. Ошол эле мисалы жер үйдү мисалга тарта турган болсок, анан жана жогоруда угарман берген суроонун дагы бир өңүтү жоопсуз калды көрүнөт. Бул лицензиялардын баардыгын инвентаризациядан өткөрүү маселесине канчалык көңүл бөлүнөт депчи. Анткени ошондон эле мамлекеттин бюджетине бир топ чоң суммада каражат түшүрүүгө болот экен да. Бул маселени мен айттым, инвентаризация улантылат. Мына бүгүнкү күндө ошол баягы биринчи инвентаризациянын негизинде ошол коопсуздук кеңешинде да маселелер айтылды. Ошол канча лицензия кайсыл адамга таандык экени ага чейин айтыла кетти. Мындан ары бул баягы тарифтөө же болбосо анализ улантылып, бул мунун жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө баягы ошол мыйзамсыз көрүнүштөр болсо, ошол лицензиялар боюнча кайрадан карап чыгуу маселеси сөзсүз түрдө болот. Уланталы президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев жооп берип жатат. 68-06-06 телефон номерин териңиз же 0552-68-06-06 WhatsApp номерине дагы пикир, суроо калтырсаңыз болот. Мамлекеттин экономикалык жалпы саясаты жана жыл жыйынтыгына байланышкан суроолорду узатсаңыз жооп алып берели. Кийинки угарман жөнөткөн экен мындай суроосун. Азыр дейт, негизи инвесторлордун келген агымы бир жыл ичинде кескин азайып кеткендиги айтылды. Президент дейт, бул багытта атайын тапшырма койсо, аны бир жыл ичинде канчалык деңгээлде же канча пайызга көтөрө аласыңар, ишеним барбы деп кайрылган. Негизинен бизде ушул инвестициялык климаттын ар кандай ушул биздин серепчилер дагы айтымында
баягы өзгөрүп кетти же болбосо төмөнүп кетти деген маселе көтөрүлүп атат. Эми биз статистикага таяна турган болсок, бул көлөмдөрдүн азайышы бүгүнкү күндө чынында эле бар. Анткени деген ушул бүгүнкү күндөгү биздин негизги баягы инвестор же болбосо негизги ушул инвестицияда келген өлкөлөрдүн бири болуп ошол эле Кытай болуп эсептелет. Эми өзүңүздөр билгендей, бул тармакта бир нече ушул себептери бар деп эсептейбиз. Анткени деген эң негизгиси жалпы эле дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө инвестициялардын ушул өнүгүп келаткан үчүнчү өлкөлөрдөн кайра ошол донор өлкөлөрүнө кайтып келүү процесси жүрүп атат да. Эми башка айтканда бул себептердин бирден бири да. Анткени деген ушул баягы экономикалык жагдай, ошол эле АКШда өзгөрүүсү жана ошол финансылык институт жүргүзгөн саясатына байланыштуу ошол негизги доллар түрүндө кылынган инвестициялар бүгүнкү күндө кайрадан ошол үчүнчү өлкөлөрдөн агымы кайра артка кетип атат да. Бирок ошол эле маалда мисал алсак, ошол Кытайдан келген инвестицияларды ала турган болсок, ошол 2018-жылы булардын дагы финансылык базарында баягы талаптардын күчөтүлгөнү байкалган да. Ошого байланыштуу бул Кытайдын ошол инвестициялар ошол биздин өлкө эмес, башка өлкөлөргө дагы агымы өзгөргөн да. Анан бул эми бул глобалдык деңгээлдеги болгон өзгөрүүлөр. Ошол эле маалда бизде ошол экономиканын өзүнүн ичинде ошол кээ бир өлкөлөрдө мисал алсак кыскарса, башка өлкөлөрдөн кайра агымы көтөрүлгөнүн биз байкадык да. Бирок жалпы эсеппен алганда ошол 30% тегерендеги баягы деңгээли ылгыраак болгонун биз бир жыл ичинде төмөн түшкөн билинди. Улантабыз программабызды. Азыр байланыштагы угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз. Түз эфирдин катчуусуна сиздерге салам айтамын. Бул нарындан мени суроо берген, мен өзүм пенсиядагы кишимен, өзүм 70-тен ашкан. Бир нерсени алды береки президенттик аппаратынан келген тиги кишиге суроо бергим келет да. Айта бериңиз, угат. Азыр кайда барсаң, Бишкекке барсаң, Ысык көлгө барсаң, 2 отурган, 3 отурган кишинин баары эле райондор биригет экен, областтар биригет экен деп эле чийки май жегендей болуп, жетекчилер дагы көңүлү жок. Азыр иштеген качан кыскарып калабыз, качан биригип калабыз деп. Ата, сурооңуз түшүнүктүү болду. Биз ушуга бир жооп берип койгучу. Административдик территориалдык реформа качан башталат, кандай болот деп сурап атат. Негизинен бул абдан чоң маселелердин бири жана абдан маанилүүлөрдүн бири деп айтсак болот. Мына региондордо өнүктүрөбүз деп атабыз. Ошолордун баягы башкаруу системасы, ошол жердеги болгон каражаттарды бөлүштүрүү же болбосо өнүктүрүү маселелерин чечүү, ошого окшогон маселелер сөзсүз түрдө бул административдик баягы бирликке дагы жараша болот да. Мына биз ошол союз убагындагы болгон баягы биздин бирликтер, ошо административдик бирликтерди карап көрсөк, анда бүгүнкү күндө жагдай кыйла өзгөрдү да. Ошол эле мисал алсак, кичи шаарлар, кээ бир шаарлар өзүңүздөр билгендей бир кайсы бир белгилүү атайын өндүрүштүн негизинде түзүлгөн шаарлар дагы болгон да. Мына ошол эле Таш көмүр, чакан шаарларда ошолор мисал алсак ошондой өндүрүштүн тегеренде түзүлгөн да. Андан тышкары ошол эле баягы союз таркагандан бери миграциялык процесстер да абдан көп болуп, мына биздин ошол эле Чүй, Бишкек, Ошко окшогон региондордо биздин калктын санынын кескин өсүшүн байкадык да. Башка айтканда, бул ошол региондордогу кайсыл бир жерлердеги калктын жайгашуусунда таасирин тийгизген, чоң таасирин тийгизген. Ошого байланыштуу бул маселелер сөзсүз түрдө кайрадан каралып чыгыш керек. Бул тууралуу дагы президент өзүнүн программасында дагы айткан, ошол административдик территориалдык реформаны да жасайбыз деп. Мына 2018-жылы атайын жумушчу топ түзүлүп, бул маселе боюнча бүгүнкү күндө талдоо башталды. Биз ойлойбуз, ошол жумушчу топ иштеп бүткөндөн кийин сунуштар берилип, ошол кандай чечимге келерин бизге айтышат да. Бул ушул үстүбүздөгү жылы башталып, аягына чыгышы керек го, анткени былтыр эле бул боюнча сөз болбоду беле, туурабы?
Уланталы кийинки угарманыбыз сураган экен. Аймакты өнүктүрүү жылында айыл жеринде эч кандай жылыш болгон жок. Айып пул салганда элден мыйзам толук кабыл электе айып алына баштады. Анан кандай карайсыз? Өнүктүрүүгө келгенде кол коюш керек деп 6 ай 1 жыл жүрө бересиңер. Ошону тездетсеңиздер жакшы болот эле. Айылда дейт, чакан кайра иштетүү ишканаларын ачсаңыздар эл жумуш менен камсыз болмок, ички миграция токтомок деп сураган. Мен жана башында айта кеттим, ошол бирден бир чоң приоритеттердин бири ошол региондордогу экономикалык шарттарды түзүп берүү болуп эсептелген да. Ошого байланыштуу бир нече ошол салык жагынан жеңилдетүү, финансы булактарын күчтөндүрүү, ошол эле мисал кылсак 2019 жылдан баштап мораторий киргизүү, текшерүүгө болот. Ошол окшогон нерселердин баары ошо биздин ишкерлерди региондордо колдоп берүү болуп эсептелет да. Анан ошол 2018 жылдын жыйынты менен мына бүгүнкү күндө статистика комитетинин берген маалыматына ылайык ошол 6000ден ашуун жаңы жумушчу орун түзүлүп турат да ошол аймактарда. Мен алардын баарын атап азыр отурбайын, убакыт аз. Бул 1 жылдын ичинде 6000 жумушчу орун түзүлдү, жаңы статистика. Аймакты өнүктүрүүдө ишкерлерди аймактарга инвестиция кылууга кызыктыруучу шартыңыздар барбы деп кайрылган. Андай шарттар бар. Мына бүгүнкү күндө мен айта кеттим, салык кодексине атайын өзгөрүүлөр киргизилип, ошол региондордо өзгөчө дотациялык региондордо эгерде баягы өндүрүш ишканасы ачылса, анда салыктын 4 түрүнөн бүгүнкү күндө бошотуу болот да. Жана мындан тышкары атайын ошол мамлекеттик баягы бюджеттен каржыланган долбоорлор бар. Бул айыл чарбасын каржылоо долбоору, эгерде айыл чарбасындагы ишкерлер болсо же инвесторлор болсо. Ошол эле маалда экспортко багытталган ишканаларды каржылоо боюнча дагы долбоор мына өзүңүздөр билгендей башталган. Быйылкы 2019 жылга дагы атайын ушу каражаттар бюджетке киргизилди. Жана ошо экспортко чыккан ишканаларды жеткиликтүү же болбосо ылдый пайыз менен каржылоо болот. Өзбекстан, Кыргызстанда машина завод курабыз деген эле эмне болуп кетти, качан ишке ашат деп кайрылат. Ушул сыяктуу дагы бир суроону угарманыбыз узаткан экен. Бизде Кыргызстанда дейт, экологиялык таза автоунааларды алып келе турганда ишкананын ачылышы жөнүндө дагы сөз болду эле. Ал качан ишке ашат, ушунун баары эле сөз боюнча калып калбас бекен деп кызыккан. Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атканда бул электромобилдер боюнча окшойт, 4-5 ишкана тууралуу сөз болгон. Бүгүнкү күндө ал ишканалардын экөөсү ачылган, өзүңүздөр билгендей, бул ошол эле баягы курулуш материалдарын чыгаруу боюнча ишкана, жана экинчиси бул биздеги кир жуучу машинелерди чыгаруу Артель баягы маркасындагы Ош шаарында ачылган, өзүңүздөр билгендей. Ал эми дагы 2 ишкана, бул бирөөсү ушул биздеги автоунааларды, Өзбекстандан чыккан автоунааларды баягы сатуу жана аны оңдоп түзөө боюнча атайын ишкана дагы ачылган, бул Бишкекте. Ал эми калган 2 ишкана бул автобустарды жана айыл чарба техникасына шаймандарды чогултуу боюнча 2 ишкана болгон. Бүгүнкү күндө бул тууралуу дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ал эми баягы электромобиль боюнча бул Кытай Байк компаниясы менен иштер жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө негизинен ошол ээпке баягы шарттарды туура келет, туура келбейт тууралуу ошол боюнча ошол Кытайлар менен сүйлөшүүлөр улантылууда. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Берейби? Суроо бериңиз, айтыңыз. Урматтуу президенттин аппаратынын өкүлү. Менин биринчи суроома татыктуу жооп берген жоксуз. Жанагы административный территориянын деление боюнча. Мен сизге кайра жаңы суроо берейин. Качан Нарын обласында почти 9-10 ай кыш болот. Азыр бизде суук деген түнкүсү 40 градус болуп атат. Кар жаап атат. Эми арпа акса эмне болгонун бир эле Кудай билбесе, силер билбейсиңер. Эми Нарын областында мынасыр газ жок. Эмне эшкесиге алып от жагабыз, биз болсо этажда тургандар. Эмне үчүн газды бизге бербейсиңер? Газ жок.
Акча да каралбайт. Ал эми менчиктер келип алып 700-800 сомго сатып атат. Анан качан бир нарынга өсүнчө программа түзүп, Нарын областына көңүл бурасыңарбы? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду, Бул маселе боюнча бул деле аймактын өнүктүрүүнүн алкагында жасала турган жумуштар окшойт, концепциянын алкагында өзтүрүлгөндөй ар бир ошол область боюнча атайын адис текшерүү маселеси көтөрүлүп чыгып, ошол ар бир областта өнүгүүнүн чекити болот деп шаарлар тандап алган да. Нарын областын ала турган болсок, бул жерде эки бизде шаарыбыз бар, же болбосо бир шаар, анан бир райондук центр, бул Кочкордо. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул Нарын шаары боюнча өнүгүү программасы камтыган программа иштелип чыккан. Негизги ошол программанын алкагында камтылган концепциялардын бири бул ошол Нарын шаарындагы ошол негизги баягы болгон бөлүктөрдүн бири бул айыл чарбасында кайра иштетүү болуп эсептелет. Ошол эле маалда Нарын шаарынын өзүнүн дагы мына кызмат көрсөтүү тарабындагы өнүгүүсү камтылган баягы максаттар дагы бар. Бул ошол билим берүү тармагындагы мүмкүнчүлүктөр жана ошол энергетиканы өнүктүрүү боюнча дагы мүмкүнчүлүктөр каралган да. Ал эми ошол региондордун инфраструктурасын оңдоо боюнча ошол концепциянын алкагында атайын баягы иш-чара план түзүлгөн да. Ал жерде ошол кайсыл аймакта кандай инфраструктура курулат жана кайсыл маалда курулат, ал да каралган. Бул аксакалга көтөрүлгөн маселени мен азыр жазып алдым. Негизги баягы газ тармагын өнүктүрүү боюнча өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө Газпром ишканасы аркылуу атайын ушул региондорду дагы камтыган газификация маселеси бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ошол программага бул сөзсүз түрдө ошол областтарга дагы баягы газ маселесин киргизүү боюнча маселе каралган да. Мындан тышкары биз бүгүнкү күндө ошол Кыргыз нефтегаз деген ишкана бар, өзүңүздөр билгендей биздин түштүктө ал жерде нефть дагы газ дагы чыгат. Ошол ишкананы толук кандуу ишке киргизип, биздин ички ресурстарды өнүктүрүү боюнча да бүгүнкү күндө маселелер каралып атат да. Бул ойлойбуз ошол жакынкы арада бул боюнча дагы биз чечимди айтабыз. Ошого баягы негизделсе, анда биз ошол ички биздин булактар аркылуу дагы ошол региондорго газ маселесин чечип берүү боюнча мүмкүнчүлүк пайда болот да. Уланталы программабызды бизге келген WhatsApp аркылуу дагы суроолорго көңүл бөлөлүчү. Өкмөттөн деле, президенттен деле өкүлдөр дайым айтат, биз көңүл бөлөбүз, карайбыз, чечебиз, жакында программабызда бар деп камтылган дешет. Бирок реалдуу жеңилдиктерди сезбей жатабыз. Эл менен жолугушууну тез уюштурсаңыздар жакшы болот эле. Президентти гана күтпөстөн дейт, аппараттагылар дагы элди аралап көргүлөчү деген сунушун калтырган. Дагы бир угарманыбыз кайрылып атат. Бүгүнкү күндө дейт, ИАЭБтин үлүшү, Кыргызстандын тышкы соодасында ИАЭБтин үлүшү кандай болду? Айырмачылык барбы былтыркыга салыштырганда деген. Бүгүнкү күндө соода тармагын карай турган болсок, бизде 2 миллиарддын тегерегиндеги көлөмдөр бул ИАЭБке болгон соода көлөмү болуп эсептелет. Анын ичинде бүгүнкү күндө ошол жалпы көрсөткүчтү алганда бул көрсөткүчтөр былтыркыга салыштырмалуу кичине төмөнүрөөк болду. Бирок ошол эле маалда кээ бир продукциялар боюнча баягы экспорттун көлөмү өскөнү байкалган да. Негизинен ошол биздин экспорттун көбөйүшү бул сүт азыктары, текстиль азыктары жана кургатылган мөмө жемиштерди экспорттоо салыштырмалуу көбүрөөк болгон. Бюджетте эгерде оорчулук болсо, эл кыйналбас бекен, социалдык милдеттемелерди аткарасыңарбы деп сурап атат. Социалдык милдеттер өзүңүздөр билгендей бул корголгон беренелерге кирет.
Бул айлык акы, пенсия, пособие, сөзсүз түрдө бул ушул биринчи кезекте каржыланчу баягы биздин каражаттар болуп эсептелет. Буга байланыштуу мен ойлойм биздин ушул угармандар эч бир мындай баягы тогуелчиликтер жок деп эсептейм. Анткени деген биринчи маалда ошол пенсия, пособие, айлыктар жылда эле ушул төлөнүп берилет да. Дагы бир угарманыбыз сурап атат. Көмүскө экономика боюнча кызыккан экен. Ошонун көлөмүн азайтууга, коррупцияны жоюуга аракет кылсаңар эле бюджетте каражат көбөймөк дейт. Бирок бир аз чабал иштеп атасыңар, моюнга алыңыз деп коюптур. Негизинен көмүскө экономиканы кыскартуунун бир шарттарынын бири бул ошол эле көмүскөдө отурган биздин ишкерлерге жагымдуу шарттар түзүү да, ошону төлөп жана ачык айкын иштөө боюнча. Муну акыркы жылдары өзгөрүүлөргө токтоло кетейин. Бизде бүгүнкү күндө ошол салык жагын карай турган болсок, бул көмүскө экономикага кетиштин негизги себептери бул салыктардын көлөмү чоң болсо кетет деген теория бар да. Анан бул маселени карай турган болсок, анда бүгүнкү күндө биздеги салыктын баягы көрсөткүчтөрү региондогу эң төмөн салыктар биздин Кыргыз Республикасында. Экинчи чоң маселелердин бири бул коррупция маселеси болуп эсептелет. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү күндө президент дагы өзүнүн приоритеттери катары ушул түндүк системасын киргизүү боюнча маселе көтөргөн да. Бул электрондук система, бул түндүк системасы деген ушул мамлекеттик органдардын ортосундагы маалымат алмашуу жана биздин кардарлар менен болгон баягы карым катнашты электрондук түргө өткөзүү болуп эсептелет да. Бул электрондук түргө өткөзгөн маселелер кирсе, анда биздеги бүгүнкү күндөгү 189 мамлекеттик кызмат мына 2019 жылдын аягына чейин толук түрү менен ошол электрондук түргө өтөт деп максат коюп атабыз. Ал эми түндүк системасына бүгүнкү күндө 34 орган баягы киргизилген да. Ошол түндүк системасы аркылуу маалымат алмашуу жүрсө, анда биздеги ушул коррупция маселеси дагы кескин түрдө жокко чыгат. Андан дагы бир маселе мына 2019 жылга дагы чоң ошол өкмөт өзүнө максат коюп атат. Фискалдаштырууну киргизүү да. Бул фискалдаштыруу деген нерсе биздеги ошол чыгарылган жана импорттолуп киргизилген товарлардын баарын, продукциялардын баарын электрондук система аркылуу көзөмөл системасын киргизүү. Башка айтканда, ар бир чыккан продукция жана ар бир кирген импорттолуп кирген продукция биздин өлкөдө бул маркировка аркылуу болуп, ар бир чыккан товардын даанасы ушул системага кирип турат да. Мисал алсак, ошол эле мен мисал катары эле келтирип коеюн. Мисал алсак, биз ошол эле баягы тамак аш майын биз абдан көп көлөмдө импорттойбуз да. Ошого мисал алсак, бир 4-5 эле чоң ири компаниялар импорттоп келет. Ошол эле компания аркылуу баягы чек арадан киргенде биз ошол маркировканы киргизсе, анда бул киргенден кийин ошол ар бир кичинекей базарларда болобу же болбосо магазиндерде болобу биз ошол товардын партиясын ким киргизген жана кайсыл убакта киргизген жана канча салык төлөнгөн, ошого окшогон маалыматты биз тез түрдө ала алабыз да. Ал системага кирсе, анда ошол толугу менен ачык айкын салыктын баары төлөнүп, анан ошол биздин мамлекеттик бюджеттин дагы каражаттары кескин түрдө көбөйөт. Биз импортко көз каранды болбостон деп атат, экспорттук потенциалыбызды жогорулатканга дагы аракет кылышыбыз керек дейт. Кыргызстанда абдан мыкты өнүмдөрдү чет өлкөгө чыгаруу боюнча мамлекеттин бир атайын саясаты барбы? Ошону ишке ашыра аласыңарбы деп кайрылган. Мамлекеттик өнүмдөрдү бул баягы биздеги өндүрүлгөн продукцияларды сыртка экспортко чыгаруу. Биздин бүгүнкү күндө ушул чыгып аткан, экспортко чыгып аткан продукцияны карай турган болсок, бул негизинен текстиль тармагында өздөрү билесиздер. Андан тышкары бул чоң көлөмдө биз алтынды чыгарабыз. Жана айыл чарба продукциясын бүгүнкү күндө экспорттоп атабыз да. Бирок ошол эле маалда башка бир өндүрүштөр бар. Бул баягы кээ бир өндүрүштөр, бул ошол эле радиаторлор, биздин ошол эле электр лампалары, буга окшогон тармактарды дагы келечекте өнүктүрүү боюнча атайын ошол өкмөт тарабынан жаңыланган экспортту өнүктүрүү программасы кабыл алынды.
ал жерде ушул негизги тармактардын бири болуп ошол эле биздин сүт азыктары, эт азыктарына окшогон тармактарды да ушул мен айтып кеткен тармактарга кошо өнүктүрүү каралган да. Анан бүгүнкү күндө бул сөзсүз түрдө туура маселе, анткени биздин ички базардын көлөмү абдан чектелүү болгонго байланыштуу биз ошол валютанын экономикага кирип туруунун бирден бир факторлордун бири бул ошол экспортко товарларды чыгаруу болуп эсептелет да. Ошондуктан бул тармакты колдоо максатында мына бүгүнкү күндө атайын экспортко багытталган ишканаларды каржылоо программасы кабыл алынып атат. Бул программа аркылуу дагы ошол жеңилдетилген насыялар 6-8-10% чейин ушул шаймандарды алууга же болбосо атайын ошол экспортко чыккан ишканаларды каржылоого жумшала турган акчалар да. Мындан тышкары ошол экспорт тармагын колдоо максатында бүгүнкү күндө мына бизде ошол ЕАЭСке чыгууда көп тосолуктар жараткан бул биздин продукцияны сертификация жана стандартизацияны өткөзүү болуп эсептелет да. Бул маселени мына ошол биздин лабораториялардын инфраструктурасын оңоп түзөө боюнча дагы чоң иштер жүрүп атат. Өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө ошол баягы лабораториялык изилдөөлөрдүн түрлөрүн көбөйтүү боюнча жана ошол сапатын жогорулатуу боюнча дагы бир нече ошол эле Россиядан келген грант же болбосо башка ошол мамлекеттик бюджеттен каражаттар бөлүү аркылуу ушул инфраструктура системасын оңдоо боюнча дагы приоритеттер коюлган да. Андан тышкары бизде ошол экспортко чыгып аткан ишканаларга шарттарды түзүп берүү максатында да бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан ошол бир эки бизде мамлекеттик банк бар. Ошолордун экөөнүн бирөөсүндө ошол экспорттук, импорттук операцияларды каржылоо боюнча атайын адистештирилген банкты киргизүү боюнча дагы мына талкуулар жүрүп атат. Негизинен мындай инструменттер дагы керек да. Анткени биздин баягы продукцияны сыртка чыгарабыз десек, анда каржылоо маселеси абдан жеңилдетилген болуш керек да. Чоң рахмат. Анда бүгүн студиябызга келип бир катар суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев катышты программабызга. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуз.